Илгери өткөн заманда Абышка кемпир жашаптыр. Алардын Булбул деген жалгыз баласы абдан ырчы жигит болуптур. Булбул ырдап жатканда адамдар, жан-жаныбарлар эргип, жырга бугушчу экен. Булбулдун ырчылыгы бара-бара алыска, бүткүл ааламга таркайт. Бул кабар шаардын каардуу ханы Жакыпка да угулат. Булбулдун атагы алыска жетип жатат, дейт ал. Эгер аны өзүмө ырчы кылып алсам, Жакыптын ырчысы деген сөз тарап, менин да атагым кошоо чыгар беле, деп ойлонот ичинен хан. Ошентип бир жигитти Булбулга жиберет. Бала хандын алдына келип салам берет. Хан Булбулга: "Кана, мага кубулжутуп бир ырда берчи, угуп алып жыргайын", дейт. Булбул махабат жөнүндө ырдаганды жакшы көрөр эле жана ар дайым ошондой ырлардан ырдачу. Бул жолу ал табигат жөнүндө ырдады. Ханга Булбулдун ыры анча жаккан жок. Анткени хан мени мактап ырдайт деп күткөн эле. Хан Булбулду жакшы кийинтип, алтын аяктан аш ичирип жүргөнү менен Булбул ата-энесине анча каралаша алган жок. Абышка кемпир башындагыдай эле жакыр бойдон кала беришти. Хандын кызы Гүланда бойго жетип калган эле. 30 кызды ээрчитип, бир күнү сейилдеп бакка чыкты. Бак ичинде көлгө түшүп, сайран курду. Аны Булбул кокусунан көрүп калды. Экөө бири-бирин бир көргөндө жактырып калышты. Күн артынан күндөр өтүп жатты. Гүланда бир күн атасына: "Булбулга турмушка чыгам", деди. Атасы чочуп: "Кийинерге кийими, ичерге ашы жок кедейдин баласына бербейм. Сени алтын тактасы бар, алтын таажы кийген ханын уулуна гана берем", деди. Бирок кыз атасынын айтканына көнбөй койду. Кызынын сөзүнө аарданып, каарданган хан ошол шаардагы сыйкырчы кемпирди чакырып, кызын сыйкырлап коюуну өтүндү. Мастан кемпир Гүланданы сулуулугуна карап, аны кызыл гүлгө айлантырып сыйкырлады. А Булбул болсо күйүткө чыдабай канаттууга айланып кетти. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин Булбул гүлгө жакын болуп, токойлордо кубулжута сайрап, мекен, махабат, табигат жөнүндө ырдап, ал эми адамдар болсо Булбулдун үнүнө куштар болуп кызыгып суктанып угушат экен.